Бүгүн 30 август 2021 жыл Жайыл Баатыр музейине Акбашат айыл өкмөтүнүн башчысы Уланбек Темирбекович эгемендүүлүк күнүнө карата өзүнүн кааласын айтып куттуктап келип бизге кайрылуу жасаганы келип отурат. Эмки сөз Уланбек сизде айтып бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, бардыгыңыздарды 31 август 2021 жылдагы эгемендүүлүк 30 жылдык маракеңиздер менен куттуктайм. Мамлекетибизде тынччылык болсун, ынтымак болсун, биримдик болсун, бардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Анан кийин мынакей бүгүн келип калсак, Беркү эжекебиз менен биргеликте Жайыл ата коомунун айлана чөйрөсүнө тазалык иш-чараларын жүргүздүк. Сиздерден суранам, Жайыл районунун тургундары, ушул бир болгон бир эстелигибиз бар Жайыл атабыздын. Таза карап көзөмөлдөп турсак, ар бирибиз өзүбүздү жакшы болот го дейм, тазалыкты сактайлы. Рахмат. Мына жакында эле мына айыл өкмөтүнүн башчысы болгондон бери мен өзүм ушул Жайыл Баатырдын музейинин тегерегиндеги тазалыкка көзөмөл жүргүзүп, анан дагы азыр жаңы эле уктум, ушу бир 2 жума болуптур, тазалык комбинаты түзүлгөн экен. Бул дагы мен абдан сүйүндүрүп жатат. Анткени Жайыл Баатырды мына эстелигин тегерегине дайыма свадьбага келген балдар, кичинекей балдар да келип, абдан ушул жерде ыплас нерселерин баарын таштап, арак ичүү да болот, мас болгондор да көп болот. Ушул жерде бир тазалык болсун деген ниетте иштеп, бүгүн азыр дагы дайыма суббота сайын келип тазалап кетип жатышат. Мен айыл өкмөтүнүн башчысына терең таазим этем. Жана ошондой эле сиздердин айыл өкмөттө иштеген бүт кызматкерлердин баардыгын Жайыл ата коомунун атынан эгемендүүлүк 30 жылдыгы менен куттуктап кетем. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, тынччылык болсун. Дайыма ушундай биз кыргыз эли ушундай эр азаматтар менен сыймыктанабыз. Бар болуңуздар. Рахмат.